Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахи рахмани рахим. Зикр бул Аллах Тааланы эстөө. Биз Аллах Тааланы тилибиз менен жана жүрөгүбүз менен ар дайым эстеп турат экенбиз. Бизге жакшылык, кубаныч келгенде Аллахка шүгүр кылуу менен, кайгы капа жаманчылык келгенде Аллахка тобо кылуу менен жана ооруп келгенде Аллахтан шифа тилөө менен, ката кемчилик кетирип күнөө кылганыбызда Аллахка тобо кылуу менен Аллахты ар дайым эстеп турат экенбиз. Аллахты эстөө, зикр жөнүндө көптөгөн Куран аяттары жана хадистер келеткен. Бакара сүрөсүнүн 152-аятында Бисмиллахи рахмани рахим. Силер мени эстегиле, мен да силерди эстейм. Мага шүгүрчүлүк кылгыла жана мени жокко чыгаруучулардан болбогула деген аят келеткен. Бир хадисте 4 нерсе бар. Эгерде ким ушул 4 нерсеге ээ боло турган болсо, бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугуна ээ болот деген экен. Биринчиси зикр кылуучу жүрөк, зикр кылуучу тил, экинчиси шүгүр кылуучу жүрөк, үчүнчүсү кыйынчылыкка сабыр кылуучу дене жана төртүнчүсү өз нафсине жана күйөөсүнүн мал мүлкүнө хыянаттык кылбаган аял дейт. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: тилге жеңил, таразада оор жана Аллахка сүйкүмдүү эки сөз бар. Ал субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азими деген сөздөр. Ибн Умар разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип: "О Аллахтын пайгамбары, бул дүйнө менден жүз кайтарды жана дөөлөтүм колдон кетти" деп арызданат. Ошол кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сага сен периштелер намаз окугандай намаз жана махлуктар таспих тарткандай таспих айтпайсыңбы деп сурайт. Ошол кезде: "О Аллахтын элчиси, периштелер намаз окугандай намаз жана махлуктар таспих айтканда таспихти кантип айтат?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазы менен күн чыкканга чейинки убакытта субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азими астагфируллах деп 100 жолу айта турган болсоң, Аллах Таалам сенин дөөлөтүңдү кайтарып берет жана кыяматка чейин бир периште жаратып, ал ушул таспихти айтып турат жана ушул таспихтин сообу сага жазылат деп айткан экен. Муса алейхиссаламдын доорунда бир Аллахка шүгүр келтирген койчунун бир окуясын айтып берейин. Бир карапайым койчу ар дайым Аллахка шүгүр келтирип, Аллахты эстечү экен. Өзүнүн аң сезимине жараша Аллахты эстеп турчу экен. "Эй Аллахым, сен кайда болсоң, мага кел. Сага койлорумдун жылуу сүтүнөн саап берейин, жылуу даамдуу сүтүнөн саап берейин жана уйкуң келсе жаздыгымды берейин" деп Аллах Тааламды ар дайым ушинтип эстеп отурчу экен. Муну Муса алейхиссалам көрүп калып, ачууланып, ал койчуга Аллах Таала сүт ичкидей жана уктагыдай адам бекен, Аллах Таалам бүт нерседен аруу зат, эч нерсеге, эч кимге муктаж эмес зат. Мындай сөзүңдү экинчи кайра айтпа деп ачууланып койчуну урушат экен. Ошол кезде койчу айткан сөзүнө аябай бушайман болуп, өзүнү жаман акыбалда сезип, дароо шаша буша жөнөп кетет экен. Ошол кезде Аллах Таала Муса алейхиссаламга кайрылып: "Сен эмне кылганың? Бул пендем ошо адепке ылайыктуу сөздөр менен да мени зикр кылып эстей албаса дагы чын жүрөктөн, жан дили менен мени эстеп жаткан" деп Аллах Таала Муса алейхиссаламды эскертет экен. Ошол кезде Аллах Таала Муса алейхиссалам тиги койчунун артынан барып, аны таап, ага айтып: "Сен кандай Аллахты эскерген болсоң, кандай Аллахты эстеген болсоң, ошол эстегениңди улант" деп айткан экен. Бул жерден максат Аллах Тааланы зикр кылганда жан дилибиз менен, жан дүйнөбүз менен аны сезип, ошого амал кылып, Аллах Таала мени көрүп турат дегендей Аллахка жакын сөздөрдү айтсак, жан дүйнөбүз тазарып, жүрөгүбүз нурланат экен.